Мекенчил партиясынын кезексиз курултайы пандемиялык абалга байланыштуу. Жалпы катышуучулардын саны кескин түрдө чектелип, өлкө аймактарынан делегаттарда талапка ылайык аз санда чакырылган шартта уюштурулду. Курултайды Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиев өткөндөрдүн рухуна арнап Куран окуу менен баштады. Ушул окуган кереметтүү Куран аяттарына пайда болгон соолуктарды бул дүйнөдө көзөтүп кеткен, үмүт эткен мусулмандардын катарында жамии пайгамбарларыбыздын сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам руктарына баштадык. Ошолордун катарында ушул бүткүл мусулмандардын пандемия маалында шейиттердин даражасында өтүп кеткен ар бир мусулман руктарына баштадык. Бардыгы жаткан жерлери жайлы топурактар торкоо жайлары жаннатта болсун. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبنور خير. Расмий ачылыш Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни менен башталды. Делегаттарга добушка салуу менен тийиштүү жумушчу топтор бекитилди. Андан соң алгачкы сөз партия лидери Камчыбек Ташиевке берилди. Мекенчил саясий партиясынын кезексиз курултайына катышуучуларга биздин бүгүнкү жыйыныбыз өтө оор мезгилге туш келген. Коронавирустук инфекциянын жайылышынын фонунда ансыз да анча болуп келген экономикалык баардык багыттарды тилекке каттады. Үстүздөгү жылдын 4-октябрында болуп турган шайлоолор ошол жылда баардыгыбыздын мурда болгондой жоопкерчиликти талап кылат. Анткени жаңы жогорку кеңеш адатка айлангандай мурдунун учун алысты көрө албаган, жеке кызыкчылыгын көздөгөн көрпендилерден түзүлө турган болсо, ачык айтып коюу керек, башыбызга түшкөн оор сыноону таптакыр жеңүүгө мүмкүн болбой калат. Биздин партиянын гимнинде мекенчил болокой, мекенчил деп ырдалып турганы да ошондон. Бүгүн ата журтуна чын жүрөгүнөн күйгөн адамдар гана Кыргызстанды кыйроодон сактап калууга жөндөмдүү. Биз мекенчилдер парламенттик шайлоого жөн гана статистика үчүн катышып жаткан жокпуз. Биздин катарыбыз калың. Кудайым буйрса, жеңиш биз тарапта болот. Ошондо өлкөнү болуп көрмөгөндөй бүгүнкү акыбалдан чыгарууга толук көзүм жетет. Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн башында көпчүлүк элди санаага салган суроолорго жооп берип кетейин. Бул суроолор эмне үчүн Ата журт партиясы шайлоого катышкан жок? Эмнеге Камчыбек Ташиев Мекенчил партиясы жетектеп жарышка катышып жатат деген көптөгөн коомубуздагы суроолор. Көпчүлүк тарапташтарым, шайлоочулар туура маселе коюшууда. Анткени Ата журт калың элдин колдоосун алган, ар бир парламенттик шайлоодо биринчи же экинчи орунду багындырган, элдин жүрөгүнөн орун алган партия экендигин баарыбыз тана албайбыз. Мына ошол партияны түптөп чыкканда да, азыркы Мекенчил саясий партиясын уюштурганда да биз Садыр Жапаров экөөбүз башында турганбыз. Биз Ата журт менен деле шайлоого катышсак, эч ким тоскоолдук кылмак эмес. Бирок азыркы кырдаалда Мекенчил партиясына, мекенчилдик идеясына муктаж болуп турганын сездик. Мындай чечимди кабыл алуу оңойго турган жок. Ошентсе да азыр ар бир кыргызстандык айрыкча пандемиядан кийин дилинде, жүрөгүндө ата журтуна күйгөн мекенчил сезим менен жашай баштаганын сездик. Демек, аларга да өз тандоосун жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берүү керек. Мекенчилик партиясы ошондой адамдардан турат. Мындан тышкары, азыр бул жерде отурган мекенчилдер канчалаган жылдар бою Садыр Жапаровдун башына түшкөн акыйкатсыздык менен күрөшүп келе жатасыздар. Кылбаган нерсеңиздер калган жок. Митинг уюштуруп, куундук жеген күндөрүңүздөр да эстен чыккан жок. Бирок бул аракеттин бири да Садыр досумдун тагдырына оң таасирин азырынча бере алган жок. Ошондуктан биз Мекенчил партиясын бийликке алып келип, мыйзамдуу жолдор менен Садыр Жапаровду азаттыкка чыгаруу керектигин туура көрдүк. Менин жүрөгүм Садырды абактан чыгарып алмайын тынчыбайт. Ата журтубуз Садырдай мекенчил уулдун кызматына муктаж болуп турат. Ал бүткүл дүйнөсү менен кыргыз элинин мыкты жашашын каалайт. Кудай буйрса, биз жеңип келсек, Садыр Жапаровду бошотуп, эл керегине кызмат кылдырабыз. Урматтуу мекенчилдер, кыргыз элим, ачыгын айтканда өлкөбүздө абал абдан оор. Коомдук, саясий, социалдык, экономикалык багыттардын баары туташ кризистин эпкинин баштан кечирүүдө.
Кыргызстанды бул оор кризистен сактап калуу зарылчылыгы жаралды. Болгондо да өтө тездик менен чукул чаралар аркылуу өлкөнү кайра жандандыра баштабасак, эртең кеч болуп калат. Биз мекенчилдер өлкөнүн бардык жагынан чырмап алган кризистен чыгуунун жолун билебиз. Элдин турмуш тиричилигин кантип өзгөртүү керектигине көзүбүз жетет. Жашырганда эмне? Биздин бүгүнкү абалга келип жетишибизге биринчи кезекте жоопкерчиликсиз бийлик системасы күнөөлүү экендигин танбайбыз. 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын өзөгү коррупциялык, олигархиялык, криминалдык бийликти түптөп ошого мына алып келди. Бир дагы бийлик бутагынын жоопкерчилиги жок. Баш аламан, эч ким эч нерсеге жооп бербеген система түптөлүп калган. Элди жөн гана шайлоодо кол көтөргөнгө мажбурлап, кол балага айландырышты. Бардык бийликти партия лидерлерине берип коюу менен башатында коррупциялык системага жол ачылган. Жогорку кеңешке шайлоого тизме түзүү партия лидерлеринин жеке бизнесине айланып калды. Мунун кесепетинен мамлекетте адилеттүүлүк жок болду. Жеке керт башын ойлогон байлардан куралган парламент бардык бийлик бутактарын кууратты. Мына азыр дагы ошол жол менен бара жатышат. Кайрадан олигархтардын, коррупционерлердин бийлиги куралганы турат. Муну мен жашырбай айтып коюшум керек. Себеби коомубуздагы болгон окуяларды, бүгүнкү күндө түзүлгөн коррупциялык схемаларды, же болбосо коррупциянын негизинде жогорку аттанган партияларды жана алардын кандидаттарын элибиз баары жакшы билет. Жана булардын парламентке келбешине, элдин үстүнөн бийлик жүргүзбөшүнө мына бир гана элибиз тоскоолдук берип, элибиз гана аларды токтото алат. Ошондуктан бизди жараткан колдоп, элибиз сүрөп, көпчүлүк добуш менен жогорку кеңешке келе турган болсок, биринчи учурда мына ушул коррупциялык, олигархиялык, криминалдык бийлик системасын сындырып, жоопкерчиликтүү бийлик системасын орнотобуз. Баш мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөр кирет. Бул биринчи багыт. Экинчиден, чаржайыт, башаламан, коррупцияга жол ачкан шайлоо системасынан арылып, эл менен бийликтин ортосундагы байланышты кайтарып келебиз. Ал үчүн парламент депутаттарынын санын 120дан 75ке азайтып, бир мандаттуу шайлоо ыкмасын кайрадан киргизебиз. Бир мандаттуу шайлоо ыкмасы бул саясий партиялар аркылуу жүргүзүлүп, же болбосо кайсыл бир мандаттардын проценти ошол партиялык аркылуу дагы жүргүзүлүп калышы мүмкүн. Бирок негизинен бир мандаттуу шайлоону биз киргизүүгө милдеттүү болобуз. Себеби жерлерде бул жоопкерсиз мамиле жасап калышты. Эл өзүнүн депутатынын иш ыргагы жакпай баратса, чакыртуу алууга укук алат. Үчүнчү багыт, адилеттүү сот системасын калыптайбыз. Буга чейин бул жаатта сөз жүзүндө гана реформа болуп келди. Ачынында кардиналдуу жылыштар жок. Мурункудай эле тоогурдаган адам өмүр бою соттолуп, суук колун элдин казынага салгандар тайраңда кутулуп кетип жатышат. Соттор бийликтин союлуна эбак айланган. Азыр дагы ошол калыбына жазган жок. Кыргызстанда чындап көз карандысыз адилеттүү сот системасы болбосо, эч качан алга жылуу болбойт. Урматтуу туугандар, урматтуу мекенчилдер, сот системасынын азабын, сот системасынын туура эмес иштегендигин ар бириңиздер өзүңүздөр жон тереңиздер менен сездиңиздер. Ошондуктан ушул маселеге биз олуттуу көңүл коюшубуз керек. Төртүнчү багыт. Баарыбыздын жүрөгүбүздү чегарадагы кырдаал оорутуп турат. Айрыкча Баткен облусундагы абал каттуу тынчыбызды алууда. Чегара маселесин чечүү биздин партиянын артыкчылыктуу, приоритеттүү, бекем карманган багытыбыз болоорун ачык айтышыбыз керек. Мен кыргыз мамлекетин жана биз мекенчилдер 1 метр жерин дагы эч кимге бербейбиз. Муну баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бул кадамдардын баары жыйынтыгында экономикалык чоң өзгөрүүлөргө жол ачат. Коррупцияга абдан каттуу сокку болот. Көмүскө экономика ачыкка чыгат. Бажы, салык органдарындагы уурулуктарга чекит коюлат. Мына ушул айтылгандардын тутумунда тез арада, кыска убакыттын ичинде Кыргызстанды терең кризистен алып чыгып кетүү жолдорун көрсөткөн антикризистик программабыз жана мыйзам долбоорлорун даярдап койдук.
жараткан колдоп, көпчүлүк добуш менен парламентке келсек, чукул арада жылыштарды ар бир кыргызстандык жон териси менен сезет. Бул бюджеттен акалган мугалимдердин, дарыгерлердин маянасын, пенсияларды, пособияларды көтөрүүгө жол ачат. Урматтуу мекендештер, сиздер жакшы билесиздер, 2012 жылы бийлик бизди кумтөр маселесин ачык көтөрүп, парламентте талкуу убагында элдик байлыктын тагдырын элге бурууга аракет жасап, митинг уюштурганыбызда провокация уюштуруп, Садырды баш кылып камакка алган болчу. Бизди угушканда азыр мынтип карайлап, карызга батып, анын үстүнө дагы карыз алып, кайрычы болуп олтурбайт болчубуз. Андыктан андан бери канча тонна алтын казылып, чыгарылып кетти. Ошонун баары Кыргызстандын пайдасына калса болбойт беле? Кумтөр бүткүл элдин трагедиясына, а бийлик башындагыларга болсо коррупциялык кармушкага айланды. Аны ачык көтөрүп чыгып, ашкерелеп, фактылар менен далилдеп берген Садыр Досум Жапаров абакта азап тартып отурат. Ошондуктан кумтор маселеси мамлекетибиздин бардык кен байлыктары менин да Садыр Нуркожоевичтин дагы принципиалдуу маселебиз. Элдин байлыгы элге иштеш керек. Биз бул ишти таштабайбыз. Андан башка дагы алтын кендеринин ишин талдоого алып, өндүрүлгөн кен байлыктардын көп бөлүгүн Кыргызстанга калтыруу жаатында ишти улантабыз. Урматтуу калың кыргыз элим. Уважаемые участники съезда, уважаемые гости, в своем выступлении я рассказал о причинах участия нашей партии Мекенчиль на выборах в парламент и вкратце ознакомил вас с предвыборной программой. В настоящее время Кыргызстан переживает трудные времена. Кризис проник во все сферы жизнедеятельности нашего общества. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции только усугубила эту проблему. Перед нами стоит очень важный вопрос, как выйти из этой непростой ситуации. Мы, партия Мекенчиль, знаем, как вытащить страну из этой пропасти. Наша программа состоит из следующих направлений. Первое. Если народ поддержит, и мы придем в парламент, инициируем изменения сегодняшней политической системы. Сегодняшние реалии таковы, что управлять, то нами управляет, но никто ни за что не отвечает. Мы изменим это. Власть будет в одних руках. Глава государства должен взять ответственность в свои руки. Зачем для такого маленького государства, как Кыргызстан, еще и отдельное правительство? Сегодня мы еще вынуждены содержать эту армию госслужащих. Второе. Очевидно, что нужно изменить систему выборов. Избиратель сегодня только участник. Они отдают голоса, избирают депутатов, но дальше связь прерывается. Согласно букве основного закона, вся власть отдана лидерам партии. Мы вернем эту власть народу. Предлагаем внести одномандатные выборы в парламент и сократить число народных избранников до 75. При одномандатных выборах народ будет знать в лицо своего депутата. А значит, появится шанс и спросить с него. А в случае неудовлетворительной работы депутата, народ будет иметь право отзыва своего депутата. Третье. Начнем немедленную судебную реформу. Мы на себе испытали несправедливость сегодняшней судебной системы. Без справедливой судебной системы достичь чего-либо невозможно. Все эти шаги быстро приведут к экономическому возрождению. Спасти и вытащить страну из глубокого политического, социально-экономического и общественного кризиса – наша общая обязанность и цель. Урматтуу мекендештер, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, бардыгыңыздарга кайрылып кетет элем. 4 октябрда мамлекетибиздин тагдырын чечерлик шайлоолор болот. Акыл эсибиз, патриоттук духубуз менен чечим кабыл алалы. Дагы да алданып, добушубузду сатып, коррупционерлерге жыргал жашоо тартуулап, Кыргызстаныбыздын келечегине балта чаппайлы. Өлкөнү сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл журт, биздин негизги урааныбыз. Партиялар шайлоого чыкканда өтө көп урандарды алып чыгышат. Өтө көп убадаларды беришет. Элдин алдына чыгып алып ар түрдүү мындай сулуу сөздөрдү, жагымдуу сөздөрдү айтышат. Бирок биздин бир гана урааныбыз бар.
Бул ураныбыз уурулар түрмөгө, бийлик элге бир уран менен гана чыгабыз. Урматтуу кандай. Уурулар түрмөгө, уурулар кимдер? Уурулар бүгүнкү коррупционерлер. Уурулар мамлекетибизди түйүнөн жеп, кайрадан ошо мамлекетти өзү жеген акча менен ошо элди сатып алып туруп шайлоого барып, элдин добушуна алып, кайрадан мамлекетибизде олигархиялык, коррупциялык бийликти улантууну көздөп жатышат. Мына биз ушуга бөгөт коюшубуз керек. Эгерде буга биз бөгөт кое албасак, анда келечегибизге балта чабабыз. Анда биз кыргыз мамлекетинин эртеңкине балта чабабыз. Өзүбүздүн жеке балдарыбыздын, неберелерибиздин, урпактарыбызга балта чабабыз туугандар. Мына ушундай нерселерди сактоо үчүн дагы бир жолу айтайын. Уурулардын орду түрмөдө, бийлик элге болуш керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, урматтуу туугандар. Чынында биз ушундай бүгүнкүдөй акыбалда съезд өткүзүүгө мажбур болдук. Өзүңүздөр муну туура түшүнөсүздөр. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө болуп аткан пандемия биздин Кыргызстанда кыйгап өткөн жок. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз кандай съездерди өткүзөт элек. 500, 700, 1000 адамдарды топтоп, ушундай чоң съездерди майрамдай кылып өткүзөт элек. Бирок бүгүнкү акыбал ушул бүгүнкүдөй кылып съезд өткүзгөнгө бизди мажбурлап жатат жана биз ушуну туура кабыл алышыбыз керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Кезектеги сөз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошовага берилди. Бир эле максатты көздөп атабыз да, мамлекетте таза, мекенчил инсандар иштесе, бийликте. Экинчиси, бүтүндө кен байлыктар, дегиле элге таандык байлыктар мамлекетке, элге иштесе деген. Мына ушул нерсе бизди бириктирет. Экинчиси, дос. Дос деген бир туугандан кийинки ыйык нерсе. Дос үчүн курман болгон. Бул ар бир элдин тарыхын карап көрсөң болот. Дос кандай болуш керектигин мына азыр Камчыбек Ташиев өзүнүн сүйлөгөн сөзү эмес, жасаган иши менен казык каккандай кагып атат. Садыр Жапаров, елім, жерім, мамлекетим, ошол 2 миллиард доллар жылын алына турган кумтөрдөгү акча элибизге калса деген акыйкат, адилет, мыйзамдуу жасаган иш аракеттери үчүн мыйзамсыз, акыйкатсыз, адилетсиз түрмөдө отурат. Мына ошол акыйкатты орнотобуз деп биз бирге баратабыз. Бирок негизги максат Мекенчил партиясынын негизги максаты мамлекет алдыга өссө, жылса, элибиз бакубат жасаса. Мен сөзүм аягында бир сөз айткым келип турат да. Дос. Дос бир туугандан кийинки адам. Дос сен кыйналып турганда жаныңда болгон адам дос. Дос кандай кырдаалда болбосун сени сатпаганда дос. Достукту бийик көтөрүп, Кыргызда досун эч качан эч ким досун саткан эмес. Мына ошол достуктун бийиктигин туу көтөрүп, Кыргыздын нукура салтын биздин Мекенчил партия кошо алып баратат. Лидер Камчыбек Ташиев баш болуп, ошон үчүн мен жаштарга айтат элем, достукту бааласаң Камчыбек Ташиевти баала деп. Жигит болом, мырза жигит болом десең Камчыбек Ташиевти бол деп. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, жеңишке жетели. Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Курманкул Зулушев өз сөзүндө төмөнкүлөргө токтолду. Эртеңки 4-октябрдагы шайлоо мамлекеттин тагдырын аныктайт. Ар бир кандидат эл журт буну туура түшүнүү менен жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Мына бүгүн биз коррупция менен күрөшүп жатабыз, бирок коррупция гүлдөп атат. Экономика менен күрөшүп жатабыз, кен байлыктарды элге деген уран таштап атабыз, бирок кен байлыктын баары таланып тонодо. Жаратылыш бүгүн кор болууда. Ал эми 5 жылдык мен депутат болуп, Жогорку Кеңештин иштөөсүн көрдүм.
урматтуу партиялаштар. Мыйзам кабыл алынып, мамлекеттин тагдырын чечип атканда, ошол мыйзамдар кесипкөйлөр тарабынан кабыл алынса, эртеңки тагдыр иштөөсүнө ой жүгүртүлсө бул мамлекетке иштейт экен. Бирок тилекке каршы бүгүн кабыл алынган мыйзамдарды көрүп жатасыздар. Аталышы түшүндүрүлүшү кооз, бирок мамлекет иштебейт. Анткени биздин менталитетибизге кыргыздын жана салт санатына дал келбейт. Башка жактан көчүрүп алган мыйзамдар. Ошонун негизинде 10-жылы кабыл алынган конституциянын кесепети мына бүгүн башаламандыкка алып келди. Бүгүн биз шайлоодон Кудай буйруса эл колдоп Мекенчил партиясын жеңишке жете турган болсок, биринчи ел сүйгөн, ел каалаган реформага барышыбыз керек. Жасалма эмес. Конституцияны өзгөртүп, башкаруу формасын таңдашыбыз керек. Жоопкерчиликтүү бир башкаруу болгондо биздин мамлекет өнүгүү жолуна түшөт. Мен ойлойм, бүгүн ушул сот жөнүндө мына партиянын төрагасы жар сөзгө чыккандар айтып атат. Сот системасы бүгүн оор акыбалда. Адилеттик орномоюнча, адилеттүү сот бийлигин түптөмөйүнчө биз эч качан, эч убакта биз адилеттүү мамлекет кура албайбыз. Адамдардын укугун коргой албайбыз. Ошондуктан буга эрктүү, чыныгы патриот саясий партиядан учуп чыкса, мен оюма ийгиликке жетет. Мен бүгүн Мекенчил партиясын таңдаганым, сиздердин катарга кошулганым, төрагасынан баштап мүчөлөрү биздин арабызда жогоруда мен айтып кеткендей мамлекеттик жегиштер, уурулар, же бир башка жаман иштерге аралашкандар арабызда жок экен. Мени ушул кубантып, ошондуктан мен жеңишке жетүүнү үмүт кылып, мына сиздердин араңыздарга келип кошулуп отурам. Ал эми сот бийлигин адилетсиздик экени алыс барбайлы мына биздин тең төрагабыз Жапаров Садыр Нуркожоевичтун тагдыры бул бардык бешиктеги балага чейин белгилүү. Сот системасынын адилетсиздигинин бул курмандыгы. Ошондуктан урматтуу партиялаштар, урматтуу мекендештер, бүгүн биз ооз жүзүндө гана айтпай, мына чимкирик парламент деп ат коюлду. Эгерде бүгүнкү саясий жарышка катышып аткан саясий топтордун катарын карасак, биз андан дагы жаман парламент келгени турат мамлекетке. Ошондуктан Кыргызстандын келечеги, Кыргыздын мындан аркы өсүп өнүгүүсү мекендештер бардыгыбыздын колубузда. Бардыгыбыз туура таңдоо кылалы. Барыңыздарга ийгилик. Эртеңки 4-октябрдагы шайлоо мамлекетибизге жеңиш алып келсин. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Курултайга катышкан делегаттардын бири Бактияр Калпаевке сөз берилди. Эң негизги максаттарыбыздын бири бул чек ара маселеси. Тарыхты карап көрсөк, ата-бабаларыбыз көз карандысыздыкка, эркиндикке карай узак жол, бийик ашууларды басты. Ар бир карыш жери үчүн баскынчылар менен кармашып, даалай каны төгүлдү. Ал ортодо канчалаган элдер өз мамлекетине көз карандысыздыкка жете албай жок болушту. Канчалаган мамлекеттер, канчалаган элдер дагы деле көз карандысыздыкты эңсеп жүрүшөт. Бирок, урматтуу элим, биздин ата-бабаларыбыз эч качан кыргыздын жерин таштап кеткен эмес. Муундан муунга өткөрүп келди. Кыргызстандын бүгүнкү жерлерин, Кыргызстанды сактап, аны кийинки муунга өткөзүп берүү биз үчүн ыйык милдет деп эсептеймин. Дүйнө жүзүндө жери жок, бир да мамлекет жок. Эгерде жериң жок болсо, анда мамлекетиң да жок болот. 1991 жылы жараткан бизге дагы бир ирет эгемендүү мамлекет куруп алууга мүмкүнчүлүк берди. Тилекке каршы 30 жылдан бери чек ара маселесинин чечилбегендигинен улам канчалаган мекендештерибизден айрылдык. Канчалаган жарандарыбыз жаракат алды. Жүздөгөн гектарлаган жерлерибизди жоготтук. Урматтуу элим, чек ара маселеси боюнча биз чечкиндүү кадамдарга барабыз. Ар бир сантиметр жер үчүн күрөш жүргүзөбүз. Биздин тизмени ар дайым журтубуздун башына оор кырдаал түшкөндө биринчилерден болуп барып колдоо көрсөткөн
Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич жетектеп барат. Ошондой эле ар дайым Кыргызстандын кен байлыктары, алтын кендери кыргыз мамлекетине иштесин деп жан үрөп, анын арты менен бир топ жоготууларга учураган Жапаров Садыр Нуркожоевич бар. Урматтуу элим, учуубуз кур эмес, эң негизгиси Кыргызстанга күйгөн адамдарды алдыга сүрөп чыгышыбыз абзел. Алдыда турган шайлоо кампаниясы биздин элибиз үчүн чоң сыноо болгону турат. Биздин партиянын эң негизги ишеними бул кыргыз эли. Кудайым буйруса, Мекенчил саясий партиясы элдин ишенимине ээ болуп жеңишке жетет деп мен ишенем. Ал эми Сабыр Жапаров өз оюн мындайча билдирди. Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич. Бул ушул канча аракет кылды Садырды чыгарабыз деп. Канча аракет кылып, канча жерге барган жок. Мына тышта кыйкырып, андай мындай ызычуу сала бергенден эч нерсе чыкпайт экен. Биз мыйзам жолунда ушу бийликке жетип, ошо Садырды мыйзам жолунда чыгарып алалы деп мына ушул жолго аттанды. Рахмат. Камчыбек Кыдыршаевич. Андан кийин мына 2012 жылы камалганда, 2013 жылы мына Зулушев Курманкул отурат бул жерде. Ошол кезде шаардык сотто судья болуп иштеп турган. Мына ушулардын ишин карап, баягы акыйкатсыздык болуп атканын көрүп туруп, ушул жигиттер актаган. Мына бирөө Медер Сатиев алдагы бул жерде делегат болуп отурат. Ушуларга рахмат. Себеп дегенде булар акыйкаттык менен, чындык менен күрөшкөн инсандар. Андан сырткары мына Жылдыз Айтыбаевна, сизге чоң рахмат. Ошо Садырды чыгарабыз деп. Абдан көп аракет кылдыңар. Эми негизи баягы чындыктын символ катары менин иним Садыр Жапаров отурат. Рахмат сиздерге, колдоп келип ушу чыгарабыз деп аткандарыңызга. Рахмат сиздерге. Мекенчил партиясынын курултайына Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү да катышты. Курултайдын жүрүшүндө партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү жана алдыда өтүүчү парламенттик шайлоого катышуучу талапкерлердин тизмеси бекитилди. Мекенчил саясий партиясынын Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөтүү үчүн жашыруунуна катышкандардын саны 43 делегат. Жашыруун добушунун жыйынтыгы төмөндүгү. Макул 43, каршы жок, калыс жок. Курултай Мекенчил партиясынын кемини менен жыйынтыкталды. Жұрт алсырап тұрғанда, ан сайын үшкірткен мұң барда, дарыға айлантып апапақ, даярда жүрегің сұңғанға. Мекенчил болу көр, мекенчил, мекенчил болу бер, мекенчил, мартабаң артылып
мекенчил боло бер мекенчил мактабаң артылып ошондо манастын туруна жетерсиң мекенчил бол кыргыз мекенчил өлкөнү өзгөртү жаңылык күткөнбүз күтөбүз арыгып мекенчил кызың колдосоң максатка жетебиз барыбыз мекенчил боло бер мекенчил мекенчил боло бер мекенчил мактабаң артылып ошондо манастын туруна жетерсиң мекенчил бол кыргыз мекенчил мактабаң көркөлөп ошондо манастын айдына жетерсиң мекенчил бол кыргыз мекенчил мекенчил бол кыргыз мекенчил Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Акниет Кеңешев, Калыс Өмүралиев, Регион.